2025 жылы Кыргызстанда чоң өзгөрүүлөр күтүп турат. Жалпы журтка маалым болгондой азыркы бийлик жемкорлорго каршы согуш жарыялады. Буга чейин өлкөдөгү криминалдык топтор жок кылынса, эми коррупционерлерге кезек келди. Алдыңкы 2 жылда уурулардын кланы жазаланып, президент Садыр Жапаровдун убадасы ишке ашканы турат. Биздин өлкөдө акыркы 30 жылда бир эле нерсе калыптанып калган. Ал коррупция. Жөн эле коррупция эмес, саясий коррупция, экономикалык коррупция жана кландык башкаруу. Мындан ары мындай акмакчылыкка жол бербейбиз. Демек, ар бир кыргызстандык коррупция менен күрөшүүдө мага жардам беришиңиздер абзел. Эгемендик алган жылдардан бери мамлекетибиз бардык тараптан таланып тонолуп келди. Мурунку президенттер коррупциянын башында туруп, дос туугандары менен биргеликте байышкан. Жыйынтыгында Кыргызстаныбыз карызга белчесинен батып мамлекет катары жоголуу коркунучуна кептелген. Бирок анын баары артта калды. Азыркы бийлик мамлекеттик казынаны толтуруу максатында чечкиндүү кадамдарга барып, өлкө боюнча ири курулуштар жанданып, каралбай калган армиябыздын техникалык базасы күчтөнүп, айлык маяналары көтөрүлдү. Кыргызстанга келген инвесторлор тышкы жана ички саясаттын жанданышы тууралуу айтпаса да белгилүү. Азыркы бийлик муну менен гана чектелбей, өлкөнүн өнүгүүсүнө бут тоскон коррупционерлерге каршы согуш жарыялады. Мыйзамды демилгечиси болуп, улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети болуп жаткандан кийин, демек биздин коррупция боюнча абалыбыз Кыргызстанда абдан эле адам чыдагыс деңгээлге түшүп калган. Аны биз баарыбыз көрүп эле жүрөбүз. Тилекке каршы 30 жылдан бери мурдагы президенттер коррупцияга күрөшүмүш болушу эле каршы чынында өздөрү, бир туугандары, үй бүлөлөрү кадимкидей коррупциянын активдүү катышуучулары болуп келишкендиги эч кандай жашыруун эмес. Эл мындан ары коррупционерлерди өзүнүн катарына кошпой, коллективден керек болсо коомдон чыгарып кое тургандай абалга жеткирген ушундай бир чараны талап кылып келген да илгертен бери эле. Ошол ишке ашкан турат. Саясаттануучу Аймен Касеновдун пикиринде жемкорлорду эл алдында уяткаруу уурлар үчүн эң чоң жаза болуп саналат. Демек, бул ыкманы колдонуу учурдун талабы болуп тургандай. 5 жыл отуруп тазаланып кетемби деп оңоюраакпы же эртең элге абир жүз ачылып калса элдин бетин кандай карайм деген кыйыныраакпы. Бизде ошол бар да. Мисалы элден чыгып калуу деген бул абдан эң жаза, баягы эң кандай десем, эң оор жаза да Кыргызстан. Айылдан чыгарып ийиптир деген эмеде бар эмес беле илгери. Элден чыгып калдык деп. Ошондуктан биз ошого ылайыкташтырып да жазаны дагы карашыбыз керек да. Бул жактан 5 жыл отуруп чыккан оңой эле болот. Өзүнүн абийин жоготуп, элге уят болуп, жана баягы бул эми Жейт атаңа чейин эметет да, тигин атасы Санжырада калат. Жейт атасы Санжырада тигин атасы мындай болгон, мындай иштер жасаган деген бул абдан катуу жаза деп эсептейм. Биз ошону ыкмаларды да колдонушубуз керек да. Биздин эл Санжыра менен жашайт, тарых менен жашаган элде ошондой ыкмалар иштей турганын айтып атам да мен. Мындан ары коррупция беренеси менен соттолгондорго мамлекеттик кызматта иштөөгө өмүр бою тыюу салынат. Алардын жакындары, туугандары да мамлекеттик жана муниципалдык кызматта иштей албайт. Коррупцияга айыпталгандар күнөөсүн мойнуна алып, чыгымды төлөгөн күндө да жаза мөөнөтүнүн жарымын абакта өтөөгө тийиш. Аларга пробацияга чыгуу мүмкүнчүлүгү берилбейт. Мыйзам боюнча азыр кандайдыр бир тергөө органдары менен келишим түзүүгө болбойт. Ошол жердеги коюлган мамлекетке болгон чыгымдардын баардыгы суммасы аныкталгандан кийин ошол сумманын баардыгы мамлекетке төлөп бериш керек. Андан кийин ошол коюлган мөөнөт жана срок дейбизби, жана түрмөгө мисалы 10 жыл болсо 10 жылдан 5 жылдан кем эмес дегендей срогун өткөндөн кийин гана ал кишинин башкаргычы аргасы колдонулат. Ошол киши өмүр бою мамлекеттик жана муниципалдык кызматтарга иштегенге болбойт. Бала бакырасы, тууган уруктары атайын кызматка же болбосо укук коргоо органдарына мамлекеттик жана муниципалдык иштерге киргизүүгө чектөө коюлду. УКМК төрагасы Камчы Өкташиев президенттин тапшырмасына ылайык алдыдагы 2 жылда коррупцияны толук жоюу максатын ачык айтып, бул мыйзам анын жеке көзөмөлүндө болоорун да жашырган жок. Ал эми жогорку кеңештин мурдагы депутаты Каныбек Осмоналиев бул мыйзам өзүнүн максатына жетет деп ишеним артып турат.
Негизги биздин максатыбыз бул 2025-жылдын 2025-2026 жылдары Кыргызстаныбызда коррупция деген илдетти жоюу, жок кылуу болуп эсептелинет. Жана биз ушул максатыбызга жетишибиз керек. Мурдагы президенттер кандай кылчу эле? Мен коррупция менен күрөшөм, мен коррупцияны талкалайм, жок кылам, жейм, жутам деп коюп, өздөрү кайта акырында келип, өздөрү үй-бүлөлөрү менен коррупциянын активдүү катышуучулары болуп аткандыгын көрүлө жүрөбүз го. 2-3 президент ошол боюнча кесилип камалып качып жүрүшпөбү. Демек, бул мыйзам мурдагыга салыштырмалуу иштеп кетерине менин көзүм жетип эле турат. Анткени учурдагы президент Садыр Нуркожоевич Жапаров жана УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев бул ишти катуу көзөмөлгө алып колго алгандыгынын бир чоң далили ошол декабрь айындагы мыйзамдын жогорку кеңеш аркылуу бир добуштан кабыл алынгандыгы. Бул мыйзам 2025-2026 жылдары коррупцияны биротолуу ооздуктап, укук коргоо ички иштер, сот, тергөө жана прокуратура органдарынын кызматкерлеринин мыйзамды көздүн карегинде сактоосуна түрткү болот. Жарандарды ак жерден айыпка жыгып, куугунтуктап, жалган жалаа менен кылмыш иштерин козгогон адаттарын кам буугандай токтотот. Бардыгы коррупциялык иштен коркпой калышты. Аны биз көрүп билип эле жүрөбүз. Халык мындан абдан тажаган. Анын орто жолдо ошол эле тергөөчүлөр, соттор, прокурорлор дагы ушул кемчиликтен пайдаланышып, алар өздөрү коррупциялык иштерге барып, туура эмес соттоп, туура эмес тергөө иштери жүргүзгөндүгүн баарыбыз көрүп эле жүрөбүз. Мисалы үчүн менин башыман өттү деп айтсам деле болот. Каалагандай тергеп, каалагандай иш козгоп, анан кийин аягында өздөрү билгендей бүтүм чыгарып койгон. Сингапур 1960-жылдары жемкорлорго каршы күрөштү баштап, мамлекеттик кызматкерлердин кирешеси менен чыгашасын дыккат текшеришкен. Атүгүл чиновниктердин туугандарын гана эмес, алардын досторунун мүлктөрүн да текшерип, миңдеген адамдар жазага тартылышкан. Жыйынтыгында коррупцияны жеңип чыгып өнүккөн өлкөлөрдүн катарына кошулду. Дал ушуга окшош мыйзам биздин өлкөдө да кабыл алынды. Кыргызстаныбызда коррупция биротолуу жоюлуп, өнүккөн өлкөлөрдүн катарына кошула турган убакыт келди. Андыктан бул мыйзамды колдоп, өлкө башчыларынын жүргүзгөн саясатына жардам берели.